Белгилей кетсек, электрондук салык салуу системасын киргизүү боюнча ишке ашырылып жаткан салык реформасы бийликтин коррупция, криминал менен күрөшүүдөгү жүргүзүп жаткан саясатынын маанилүүсү болуп эсептелет. Бул реформа көмүскөдөгү экономиканы ачыкка чыгарууга багытталган жана милдеттүү түрдө ишке ашырылышы тийиш. Биз контрабандага эмес, кылмыштуу дүйнөнүн бизнеске аралашып, бизнестеги ошолордун жүргүзгөн чоң суммадагы оборотторун жок кылууга аракет алдык. Ошону жок кылып атабыз. Ошондуктан көмүскөдөгү экономика чыгып атат алдыга. Ошолордун колдонгон акчалары, ошолордун колдонгон бизнестери бардыгы жөнөкөй адамдарга өтүп атат. Жөнөкөй адамдар колдоно баштады. Ошолордун акчаларынын, ошол кылмыштуу топтордун жүргүзгөн акчаларынын эсебинен көптөгөн объектилерибиз курулуп атат. Ошондуктан биз бул реформаны токтотпойбуз. Бул реформа аягына чейин чыгат, Кудай буйруса. Бардыгыбыз эртелиби кеч, бүгүн болбосо эртең, эртең болбосо бүрсүгүн бардыгыбыз кылган ишибизге жооп берүүгө тийишпиз. Ошол бүгүнкү кылмышка чектүү болгондордун бардыгы жооп берет эртең. Дагы бир жолу айтайын, налог реформасы бүгүнкү жүргүзүлүп аткан сөзсүз түрдө ишке ашууга тийиш. Биз ага жардам беришибиз керек. Мына президентибиз кече чечим кабыл алды. 6 айга чейин макул дагын үйрөнгүлө, 6 айга чейин дагын карагыла деп. Бизге ошол базардагылардын налогу менен эле мамлекетибиз байып кыйын болуп кетип аткан жери жок. Дагы бир жолу айтайын. Көп түшсө ошол жерден 50-60 миллион түшөр, 100 миллион түшөр. Ал налогтун акчасынан деле байып аткан жерибиз жок. Бирок биз тартипти киргизишибиз керек. Башка өлкөлөрдөгү налогторду карагыла. Башка өлкөлөргө салыштыргыла. Мына айтабыз, Францияда элдин баары кыйын болуп жашап атат экен деп. Франциялыктар өзүнүн тапкан кирешесинин 34%-ин мамлекетке берет. Испаниялыктар, Италиялыктар болсо 50-60%-ке чейин мамлекетке берет. Мына жакынкы өлкөлөрүбүздө 20-30%-ке чейин берип атышат. А биз болсо 0,1%, 1%, 2%-те айтып атсак дагы ушуга каршы чыккандар болуп атат. Ошондуктан биз муну акыл менен түшүнүшүбүз керек. Бул тартип деген болот. Мамлекеттин тартиби болуш керек ушуга. Ушуга көнүшүбүз керек. Көнбөстөн, жок мен көнбөймүн дегендерди биз мажбурлап көндүрөбүз. Мамлекеттин мыйзамын аткарууга биз мажбурлайбыз. Мамлекеттин мыйзамын аткарбайбы, жазасын алышат. Муну дагы айтып коюшубуз керек.